Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah Taala bizge bergen öte ulu жақшылықтардың birisi бұл til. Бұл til арқылы башкалар менен сүйлөшөбүз, ичибизде болгон кыйынчылыктар, бизди кайгыга салып жаткан нерселерди башкага айтабыз, ооруп аткан болсоңуз ооруган жериңизди баяндай алабыз. Бул дагы Аллахтын өтө чоң жақшылыгы. Аллах Кур'ан-ы Каримде Ар-Рахман сүрөсүндө бул жақшылыкты бергендиги тууралуу эскерип айтат. Ар-Рахман алламал Кур'ан, халакал инсан, алламахул баян. Аллах Таала адамга баян кылууну, бир ичиндеги бир мазмун, маанини түшүндүрүп бере алууну жеңил кылган. Ушул тил аркылуу ата-энебиз менен, бир туугандарыбыз менен сүйлөшөбүз. Түзмө-түз кээде телефон аркылуу сүйлөшөбүз, телефон аркылуу байланышабыз. Мына ушул учурларда сүйлөшүүнүн дагы өзүнүн адептерине көңүл бурулбагандыктан көпчүлүк учурда бул сүйлөшүүбүз бизге эч кандай пайда алып келип бере албай калат. Бул сүйлөшүүлөрдөн пайда эмес, балким кээде зыян алып калышыбыз дагы мүмкүн болот. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда сүйлөшүүнүн адептери, мейли ал телефон аркылуу болсун, мейли ал түз сүйлөшүп атасызбы, биз аябай көңүл бурушубуз зарыл болгон бир канча маалыматтар тууралуу айтып өтмөкчүбүз. Эң алгач сүйлөшөрдөн мурун биз ошол айта турган сөзүбүз пайдабы, ошол айта турган сөзүбүздө кандай бир зарылчылык барбы жокпу, ошону аныктап алышыбыз керек. Себеби пайдасыз сөздөрдү сүйлөө бул акылсыз адамдардын адаты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан: "Кулил хайра ау лиясмут". Жакшы сөзүң болсо сүйлөгүн, жакшы сөз жок болгон болсо, анда унчукпай эле койгон жакшы. Себеби бир туура эмес сөздү, пайдасыз сөздү сүйлөп алып, эртең андан үзүр сурап, кечирим сурап жүргөндөн көрө бүгүн эле сүйлөбөй койгон эң жакшы. Данышмандардын бириси айтат: "Айта турган сөзүң күмүш болсо, анда унчукпай койгонуң алтынга тете болот" деп. Андан кийинкиси, зарылчылык бар болуп туруп бир мазмунду айтыш керек болсо, ошол зарылчылыкка жараша эле сөздөр менен айтыш керек. Андан ашыра тиешеси жок сөздөрдү, тиешеси жок маалыматтарды кошуп алып айткандын да кереги жок. Уккан адамдын убактысы текке кеткен болуп эсептелет муну менен. Андан кийинкиси, сүйлөгөндө сөз башташ керек болсо, бир топ адамдар же сиз менен турган адам кимибиз сөз баштайбыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Каббирил кубра", чоңдорду урматтагыла, чоңдордон баштагыла дейт. Ошондуктан сөз баштаарда чоңдор сөз баштайт. Андан кийин сиз бир сөздү сүйлөп атканда, угуп аткан кишиге көңүл буруп коюш керек. Ошол адам угуп атабы же жокпу? Эгер укпай аткан болсо, жөн эле убакытты кетирбей, ал адамга көңүл бурууга чакырып, андан кийин сөз сүйлөгөнүбүз жакшыраак болот. Андан кийинкиси, түшүнүктүү, так, даана сүйлөшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу Айша радыйаллаху анха айтат: "Ма кана Расулуллахи ясруду сардакум хаза". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына силерге окшоп сөздөрдү чайнап сүйлөбөйт эле. "Валакиннаху кана ятакалламу би каламин баййинин фаслин". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөндө ачык, так, даана сүйлөчү. "Яхфазуху ман жаласа илейхи". Пайгамбарыбыздын алдында отурган адам кээде пайгамбарыбыздын сөзүн жаттап да алат эле бир жолу укканда. Демек, ошол уккан кишилер жаттап ала тургандай так, даана сүйлөш керек. Балким кээ бир адамдар сөздөрүн, эки сөздүн бири-бирине кошуп сүйлөгөндө, анын сөзүнүн маанисин да түшүнбөй каласың кезде. Андан кийинкиси, адамдарга зарыл сөздөрдү 3 жолу кайталап айтса, дагы да жакшыраак болот, башкаларга сиңимдүү, түшүнүктүү болушу үчүн. Кээде зарыл болгон учурда сүйлөшүп жатып, кол менен дагы ишара кылып сүйлөшсө болот, уруксат, бирок ар бир эле ишара кылыштын кереги жок жерде эле кол көтөрө бергендик дагы бул сүйлөшүүнүн адебине жатпай калат. Андан кийинкиси, бир адам сиз менен сүйлөшүп атып, бир таң калыштуу нерсе, маалымат айткан болсо, анда ага таң калып коюш керек. Таң калганда пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык "Субханаллах", "Алхамдулилlah", "Машааллах" деген сыяктуу сөздөрдү айтып, таң калып коюш керек да. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүнүн адептерин унутуп калгандыгыбыздан бирөө бизге таң калыштуу бир маалымат айтса, андан озуп, андан ашып, дагы бир таң калыштуу маалыматты айтканга шашабыз да. Андай кылган туура эмес, пайгамбарыбыздын үйрөткөн адептерине жатпай калат. Андан кийинкиси, алгач тактап, анан ойлонуп сүйлөш керек. Себеби адамдар түрдүү болот, бирөөлөр ойлонуп бир сөз табат, бирок айтпай койгондор бар. Булар жакшыраак да, кээ бирлер болсо ойлонуп эмес, балким сүйлөп бүткөндөн кийин ойлоно тургандар бар. Мунун себебинен көп башыбызга бале келиши мүмкүн. Ал-балау муаккалун бил мантик. Балелер бул тилге байланыштуу деген бекер айтылган сөз эмес бул дагы. Ошол ойлонбой сүйлөп алып, кээ бир адамдарды капа кылып алабыз. Ойлонбой сүйлөп алып, кандай бир оор кыйынчылык балелерге кабылып калабыз. Ошондуктан ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деп бекерге айткан эмес. Бул сүйлөөнүн адеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алгач тактап, андан кийин сүйлөш керек". Андан кийинкиси, ачуу келген учурда анда сүйлөбөй турган эң жакшы. Себеби ачуу келгенде акыл кетет деп бекеринен айткан эмес.
айтып алып туруп, анан кайра кечирим сурай турган сөздү бүгүн эле айтпай, андан кийин эс акылды жыйнап алып, анан сүйлөшкөн эң жакшы. Андан кийинкиси чын сүйлөш керек. Жалган сөздөн толук сактаныш керек. Бир жалганды, бир ката ишти жабам деп жалган айтып, ал жалганды жабам деп экинчи жалган айтып, бул жалганды эч качан жаба албайт, эч качан жалган менен башка жалгандан кутула албайбыз. Андыктан чынын айткан эң жакшы. Ошол үчүн ата-бабабыз бир макал айткан, башыңа кылыч келсе дагы чынын айткан деп. Андан кийинкиси, сүйлөп атканда жаман адамдарды мактабаш керек. Жаман адамды мактоо анын жамандыгына ыраазычылык болуп эсептелет. Жаманчылыкка, күнөөгө ыраазы болгон адам ошол күнөө менен шериктеш болуп, ошол күнөөдө бирдей күнөө алып калат ошол күнөөкөр адам менен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат: "Иза мудихал фасиqu ghadiba ar-rabb." Эгер фасык, күнөөкөр, жаман адам макталынса, Аллах Таала наразы болот. Андан кийинкиси оройлук менен сүйлөшпө жана бирөөнү кордобо. Сүйлөшүп атканда эми тилим бар экен деп эле башка бир адамдарга ыза жете турган, башка бир адамдарды капа кыла турган сөздөрдү айтуудан өтө катуу сактаныш керек. Эгер бир адамды коргоочусу болбосо, ал адамдын колдоочусу болбосо, аны төмөн кылып, кордоп сөз сүйлөгөндөн коркуу керек. Себеби аны бизди кордоп кое турган улуу Раббиси бар, улуу Аллах Таала бар. Андыктан Аллах Таала бардыгыбызга сүйлөшүүдөгү адеттерге көңүл буруп, туура жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдин сүннөттөрүнө ылайыктуу сүйлөшүүнү насип кылсын. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin.